Салам достор. Ядролук курал ойлоп табылгандан кийин адамзат бир нече жолу өзүн өзү дээрлик жок кыла жаздаган. Бул видеодо ошол окуялардын бири жөнүндө гана айтылат. Биз жарылууга бир аз калган өзөктүк бомбалар, ракеталар, ошондой эле дүйнөнүн кыйроосуна алып келе жаздаган жалган коңгуроолор тууралуу билебиз. Бирок кубаты Хиросимага түшкөн бомбадан 75 эсе кубаттуу бомбанын түшүп кетип жарылбай калганын билет белеңиз. Эмесе сизге бул окуя боюнча кыскача айтып берейин. Негизи өлкөлөр тирешкенде сырттан байкаган окуядан башка биз билбеген окуялар иштен да жүрүп турат. Мисалы ошол учурда СССР менен АКШ ядролук согуштун кыл учунда турган. 1966 жылдын 17 январында Би-52 бомбалоочу учагы Испаниянын жээги тарапка учуп бара жаткан. Анын бортунда ар бири Хиросимага ташталган бомбанын күчүнөн 75 эсе кубаттуу 4 термоядролук бомба болгон. Бул акылга сыйгыс угулганы менен 1960 жылдардын ортосунда Советтер Союзу менен АКШнын ортосундагы муздак согуш күчөп турган маалда бул кадимки эле көрүнүш болгон. Хром капталган күмбөз деп аталган аскердик операциянын алкагында термоядролук бомба ташыган учактар АКШнын аймагынын үстүнөн учуп, Советтер Союзунун чек арасын күзөтүп турушчу. Идея мындай эле. Эгер Советтер Союзу биринчи сокку урса, АКШ дароо жооп кайтарууга даяр болушу керек болчу. Ушул максатта учактар абада потенциалдуу аймактарга жакын учуп турган. Башкача айтканда, АКШ авиациясы талкаланса да, асманда учуп жүргөн бомбалоочу самолет СССРдин ири шаарларын талкалап жоопту бермек. Би-52 учагы түндүк Каролинадан көтөрүлүп, Атлантиканы кесип өтүп, Советтер Союзунун чек арасынан өтүп, кайра кайтууну көздөгөн. Бул учуш бир суткадан ашуун убакытты талап кылмак. Учак 2 жолу асманда күйүүчү май менен толтурушу керек болчу. Мындай узак учуулар жана асманда май куюу ошол кезде кадимки эле көрүнүш эле. Биринчи май куюу ийгиликтүү өтөт. Бирок экинчи май куюу учурунда кокустук болуп кетет. Эгер учак май куюучуга өтө жакын келип калса, май куюучу оператор артка кет деген белги берет. Ошондо учкуч газды дароо төмөндөтүп, ылдый түшүшү керек. Бирок бул жолу андай белги берилген жок. Учак акырындык менен май куюучу учактын астына жакындап бараткан. Бирок капыстан май куюучу түтүктү кармап турган штанга Би-52нин сол канатына урунуп, учактын канаты үзүлүп, учактар кагышып жарылып кетет. Учактын жарылуусун 1,5 чакырым алыста учуп бара жаткан башка бомбалоочу учактын экипажы да көргөн. Жыйынтыгында бардык май куюучу учактын экипажы жана Би-52деги 7 адамдын ичинен 3-өө мерт болот. Ал эми ичинде 4 термоядролук бомба жерге кулайт. Ар бир бомбанын кубаты 1 мегатоннадан ашык болчу. Ошондо бери дегенде 4 мегатонна бомба жерге кулаган. Эми бул термоядролук бомбанын иштөө принциби кандай болот? Анын иштөө принциби мындай. Термоядролук бомбалар тритий жана дейтерий аттуу суутектин изотопторунун кошулуусуна негизделген. Алар бириккенде гелий түзүлөт. Бирок кичине эле массаны түзөт. Анан ошол масса энергияга айланат. Бирок бул реакция башталышы үчүн абдан көп энергия талап кылынат. Ошондуктан термоядролук бомба 3 бомбанын негизинен турат. Кадимки жарылуучу зат плутонийдин жарылуусуна негизделген атомдук бомба жана ошол атомдук бомбаны жарылуу менен ишке кирген термоядролук синтез. Бул окуяда 4 бомбанын экөөсүндөгү кадимки жарылуучу зат учуп түшкөндө жарылып кеткен. Бирок термоядролук реакция ишке кириши үчүн жарылуу так жана шайкешүү менен болушу керек. Жерге тийгенде мындай шарт түзүлгөн эмес. Ошондуктан ядролук же термоядролук жарылуу болгон эмес. Бирок кадимки жарылуудан плутоний бөлүкчөлөрү Испаниянын жээгиндеги 2,5 чарчы чакырым жерге жайылып кетет. Кырсыктан кийин аймактагы айыл тургундарына жергиликтүү азыктарды жебеңиздер деп эскертип, ал эми базарларда андай продукцияны сатууга тыюу салынат. 3-чү бомба бүтүндөй табылып, дарыянын түбүнөн чыгарылат. Бирок 4-чү бомба дайынсыз жоголуп кетет. Түштүк Испаниянын күнөстүү жээгинде бир термоядролук бомба жоголуп, аны 3 жума ичи таба алышкан эмес. Ал жерде АКШ элчиси эс алып жүргөндө журналисттер тамаша менен сурашат.
Урматтуу мырза элчи, кантип эс алдыңыз? Сууга түшүп жатканда бомба бутуңузга тийип калган жокпу? Деп сурашат. Ал да бутума илессе жакшы болмок деп жооп берет. 4-чү бомбаны издөө ишине АКШнын аскер деңиз флотунан 29 кемеси тартылган. Аны тапканга жана чыгарып алууга 81 күн кеткен. Ооба, башында айткандай Хиросимага түшкөн бомбадан 75 эсе күчтүү термоядролук бомба 3 айга жакын изделген. Мына ушундай достор, ушундай кубаттуу бомба көпкө чейин табылбай жүрүп табылган. Элестетиңиз, ошол 4 бомба түшкөн жеринде жарылып кетсе эмне болмок? Анда Европанын батышы талкаланып, кесепети өтө чоң болмок эле. Мүмкүн АКШ Европа мамилеси азыркыдан башкача болушу да ыктымал болчу. Бактыга жараша жарылбай калып, кырсыктын алдын алып калышкан. Мындан кийин Испания АКШ ортосунда дипломатиялык түшүнбөстүк жаралып, акыры Испаниянын үстүнөн ядролук курал көтөргөн учактын өтүүсүнө тыюу салынат. АКШ бомба түшкөн жерди тазалап, кайра иштетүүгө боло тургандай кылып, зыяндуу нерселерди жок кылып, компенсация катарында $711 миллион төлөп берген. АКШ хромдолгон күмбөз аталышындагы операцияны дагы башынан карап чыгууга мажбур болуп, аны кыскартып токтотот. Бул АКШнын аскердик бюджетин $122 миллион эконом кылат. Эгерде бул бомба ошондо жарылган болсо, анда бүткүл дүйнө билмек эле. Жарылбай калган үчүн биз эми билип отурабыз. Эгер бул жөнүндө уккан болсоңуз же эми билип жатсаңыз, комментарийге жаза кетиңиз. Каналга катталып лайк басууну да унутпаңыз. Амандыкта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.